Арманыңды укпайсың. Назира Айтбекова психологдорду сунуштады. Элге таанымал блогер Назира Айтбековага ар кандай суроолор менен кайрылган көрөрмандардын баарына жардам бере албасын айтып, кыргызстандык психологдордун тизмесин сунуштады. Жандарым менен, катыма жооп бербейсиң, арманымды укпайсың деп таарынсаңар го. Ошол тууралуу сүйлөшкүм келди. Ар бириңдин жан дүйнөңдү айлыктап турчу сыйкыр таягым болгондо ойлонбой туруп шилтей бермекмин. Тилекке каршы сыйкырчылыгым жок. Болгон сыйкыр сөзүм, көкүрөгүмө андагы аруу сезимдерге малып анан сунган сөздөрүм, жөн эле ойлорум бар. Азыр мен изденүү, ойлонуу, жашоомду өзүмдү жакшы жакка өзгөртүү менен алекмин, бирок башкаларды өзгөртүү үчүн даяр эмесмин. Ага күч, билим керек. Катыңарды жоопсуз калтырсам кечирим сурайм. Бирок сизге көмөк көрсөтө турчу атайын адистер бар. Аларга кайрылып көрсөңүздөр болот. Өзүңдүн үстүнөн иштеген сонун нерсе. Көзүбүз дайым сыртта, сырткы дүйнөнү аңтаруу менен алекпиз. Бирок ошол көздү ички дүйнөгө, өзүңдүн жеке дүйнөңө каратып, ошону аңтаруу, жыйноо, таануу менен алек болгонубузда эч бактылуу болот белек. Анткени бакыт биз издеген сырткы дүйнөдө, башка адамдарда эмес, ал ичибизде катылуу. Мен кайрылган мыкты адамдарды белгилеп койдум. Балким силерге да жардамы тиер. Акчасы көп экен, кымбат экен деп шултоо издебей, өзүңдүн бактыңа, өсүшүңө, билимиңе салым кош. Эл алары коуч, тренер Максат Мухтаров, психолог Данияр Чормошов, психолог Алтын Рыспеков, тренер коуч Оксана Рыскулова. Ушул адамдардын сабагына катыштым, мага жардам берди. Силерге да пайдасы тиер. Телефонун дарегин жаз, чайнап эмес жуткуруп бер дегендер ар бир адамдын белгиленген баракчасына кирип, өздөрүнө кат жазганга дараметиңер, акылыңар жетет деп ишенем. Барыңарды жакшы көрөм деп билдирди Назира Айым. Эскерте кетсек, Назира Айтбекованын жөн эле ойлор деп аталган хэштег менен жазылган посттору ар дайым окурмандардын кызуу талкуусун пайда кылып келет. Маалымат блогу Заман Чекит KG. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар!